Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Баарыңарга жаркын маанай каалоо менен кайрадан эле аралыктан окуйбуз. Азыр класстан тышкаркы окуу сабагын өтөбүз. Сабактын темасы ат сыйлаган жөө баспайт. Сабактын максаты ат жана ат жабдыктары жөнүндө маалымат аласыңар. Атты токууну үйрөнүү менен ой жүгүртүүңөр, сөз байлыктарыңар өсөт. Эмгекти сүйүүгө, тыкандыкка, жаратылышка аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Ат үй жаныбары. Айыл чергесинде жашаган адамдар атты колго үйрөтүп, жер иштетүүдө жана унаа катары пайдаланып келишет. Атты жылкы деп да атап коебуз. Аттын жаш өзгөчөлүгү боюнча айта кетели балдар. 3-4 айга чейинкилерди кулун деп атайбыз. Ал эми 5-7 айдагысы жабагы деп аталат. 1 жаштагысын тай деп атайбыз. Ал эми балдар 2 жашка чыкканда эркегин кунан деп, ыргачысын кунан байтал деп атап коебуз. 3 жашка чыкканда эркегин бышты деп, ыргачысын бышты байтал деп атайбыз. 4 жашка чыкканда асый деп аталат. Андан кийин балдар 4-чү жылдан тарта бир асый деп санала баштайт. Мисалы, бир асый 4 жаш, 2 асыйы 5 жаш деп кете берет. Эгер багуусу жакшы болсо, кыргыз жылкылары 25-30 жылга чукул жашайт. Китептин 21 бетин ачып, Рыскулов агайыбыз жазган ат сыйлаган жөө баспайт деген ырды көркөм окуйбуз балдар. Айылдагы бөбөктөр азоо тайды минишет. Ат жабдыгын сурасаң, абдан жакшы билишет. Тердик, желдик көрпөчө, тизгин суулук жүгөн дейт. Ак каңкы ээр басмайыл, ат жабдыгы түгөнбөйт. Ашкан күлүк ат мына, арпа берип баккыла. Жал куйругун түйгөн соң, жибек жабуу жапкыла. Көмөлдүрүк каткыла, куюш канын таккыла. Үзөңгүнү чиретип, күндү көздөй чапкыла. Балдар, силерге ыр жактыбы? Азоо дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Ырда айтылган ат жабдыктарын биз билебизби балдар? Азыр силер менен бирдикте атка тиешелүү болгон буюмдар жана ат жабдыктары менен таанышып өтөлү. Мамы ат байлоо үчүн жерге кагылып орнотулган жыгач. Тушамыш аттын алдыңкы 2 бутунан тушаган кайыштан жасалган жабдык тушамыш деп аталат балдар. Чидер аттын алдыңкы 2, арткы 1 бутунун бакайынан бир аз өйдөрөөк жеринен алдыңкы буттары менен шилтенбей тургандай кылып байланган кайыш буюм. Жем баштык жем берүү үчүн аттын башына илип коюуга ыңгайлуу болгон баштыкты жем баштык деп коебуз. Куржун терме же жөнөкөй таардан килемден ортосу бириктирилип, атка артынып жүрүүгө ыңгайланып жасалган 2 көздүү баштык. Баштыктын чети 2 бурчтары чачыланып, кооздолуп жасалат. Канжыга ат үстүндө жүргөндө буюмдарды, тамак ашты байлоо жана бөктөрүү үчүн ээрдин арткы 2 жагындагы чагарака түйүлгөн жарым кулачтай ичке кош кайыш. Бөктөрүнчөк атчан кишинин канжыга менен байлап алган жүгү. Куюшкан ээрди алдыга жылып кетпеш үчүн кармап турат. Кош кайыштан каптай кыйылган же өрүлгөн ат жабдыгынын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Куюшкандын 2 учу ээрдин арткы жагындагы чагарака бекитилет. Тердик кийизден жасалган
ээрдин астына салына турган жумшакталган буюм. Көрпөчө, ээрге салына турган жүн салынып капталган төшөк. Ээрдин кашы. Ээр жыгачтан, талдан, теректен, карагайдан же кайың жыгачынан чабылып, төөнүн же буйдун калың териси менен капталып жасалат. Басмайыл кайыштан жасалып, токулганы бекитүү үчүн унаанын белинен тартылуучу ат жабдыгынын бир бөлүгү болуп саналат. Басмайылдын бир учунда жез же темир жаа сымал тогосу болот. Чабалоң токулганы бекитүү үчүн кайыштан жасалат. Үзөңгү коло, жез темирден жасалып, ээрдин эки капталына тагылат. Ат үстүндө тыкан, түз жана тең салмакта жүрүүгө, аттанып түшүүдө бутка таканч болуп, теминүүгө ылайыкталган үзөңгү боолук кайыштан жасалат. Желдик ээр токумунун бир бөлүгү тердиктин үстүнө коюлат. Бул ээрдин эки капталына кынала өлчөнүп жасалган кош кийиз. Анын кайыштан кошогу болот. Така аттын туяктары ташыркабас үчүн тегерете мык менен кагылат, темирден ийилип жасалат. Бул аттын бутуна кагылат балдар. Сагалдырык жүгөн шыпырылып калбаш үчүн аттын алкымынын алдына тагылган кайыш. Жүгөн менен атты башкарат. Кайыштан жасалат. Темирден жасалган ооздугу жана тизгини бар. Ооздук. Тизгин жүгөндүн негизги бөлүгү. Ак кайыштан жасалып, уштары ооздуктун эки жагындагы чагаракка түйүлүп байланат. Көмөлдүрүк. Аттын омуроосуна тартылуучу өрмө кайыштан жасалат. Өр таяна бастырганда токулгасы артка жылып кетпеш үчүн тагыла турган жабдык. Нокто. Аттын башына катылат. Өзү кайыштан, ал эми чылбыры ешилген жиптен жасалат. Чылбыры менен жылкыны жетелейт жана байлайт. Ичмек. Аттын жонуна ээр токумунун эң алдына салынуучу кийизден жасалган буюм. Балдар, ат төмөнкүдөй тартипте токулат. Атка нокто катып, жетелеп келет. Эң биринчи ичмек салынат. Ичмектин үстүнө тердик салынат. Анын үстүнө ээр токулат. Андан кийин куюшкан салынат. Көмөлдүрүк тагылып, андан кийин ээрин бекем кармалыш үчүн чабалоң тагылат. Ээрдин үстүнө көрпөчө салынат. Басмайыл тартылып, токулу бүткөн соң атка жүгөн катылат. Эң акырында камчы ээрдин башына илинет. Зарылчылыгы болсо, куржунду ээрге арта салып, бөктөрүнчөк байланат. Атты сол жагынан токуп, сол жагынан минилет. Балдар, түшүнүктүү болгон болсо, биз сабагыбызды жыйынтыктайлык. Ат адамдын канаты деген макалдын маанисин кандай түшүнөсүңөр? Ырдаталган ат жабдыктарын атап бере аласыңарбы, балдар? Эмне үчүн ат сыйлаган жөө баспайт дейт экен? Атты кантип багуу жана кароо керек? Азаматсыңар, балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма ат жабдыктарын аталыштарын жумушчу дептериңерге жазып жана жаттап алгыла. Саралат, каралат, сапарлап баралат. Калгыса каралат, каралап саралат, жанында калалат деген
жаңылмашты балдар жаттап, жаңылбай так айтканга машыгасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты балдар. Келерки сабакта саламдашканга чейин саламатта болгула.